до сих пор. Бишкекте мурунку Чатыр көл кинотеатрынын имараты күйүп жатат. Бишкекте Жаманбаев жана Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан мурунку Чатыр көл кинотеатрынын имараты күйүүдө. Видео кадрларда имараттын чатырынан коюу түтүн чыгып жатканы көрүнөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрттү бир өрт өчүрүүчү бөлүк өчүрүп жатат. Фонтан болуп атылып, Бишкектин көчөлөрүнө суу түтүгү жарылды. Бүгүн 6 ноябрда Осмонкул жана Атай Огунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде суу түтүгү жарылды. Окуянын видеосу социалдык тармактарда тарады. Бишкек медиасынын маалыматында окуя болгон жерге ыкчам топ тез жетип, диаметри 400 мм-дик түтүктү оңдоо жана калыбына келтирүү иштерин баштаган. Учурда суу өчүрүлүп, төгүлгөн суу чектөөгө алынганы маалым болду. Бишкек суу канал ишканасы система турукташкандан кийин жакын жайгашкан үйлөргө суу берүү калыбына келтире турганын белгилеген. Адилбек, көзүң кара. Сен атың ким эле? Кумар, көзүң кара, өпкөң жогору түшүп кетпи? Бар алынабы? Өпкөң жок эле, түшүп кетпи. Оштун мэри операторго сарсанаа болду. Ош шаарындагы Эмаком курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйдүн өрт кырсыгы катталган бөлүгүндө ремонт иштери башталды. Учурда күйгөн жерлер тазаланып, чатырды жабуу иштери аяктоо алдында турат. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жерине барып, жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышып чыкты. Ал кышкы сууга калбай оңдоо иштерин ыкчам бүтүрүү тапшырмасын берди. Кала башчысы үйдүн чатырына чыгып, андагы иштерди көрүү учурунда видеого тартып жүргөн операторго сарсанаа болуп, өпкөң жок эле, түшүп кетпе деп эскертти. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Нарындын тургуну чай коюп ичели десе да свет өчүп калып жатканын билдирди. Нарындын тургуну чай коюп ичели десе да свет өчүп калып жатканын билдирди. Ал ошондой эле аталган аймакта аба ырайы суук экенин жана газ да берилбестигин билдирген. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргызстанда ноябрь айынан баштап электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилген. Буга байланыштуу эгерде электрди белгиленген көлөмүнөн көп колдонгон учурда ал автоматтык түрдө өчүп калат. Сондун баары өчүк, үчөөнө садиктен школдон келип чай берейин десем, мулам бир чайникти сайып койсом, мулам өчүп калып атат эй. Ушу чайник сайып чай чабай калдык, ошо кандай кылабыз я? 3 жолу ушундай болду. Кызым айтат, 3 жолу деп. Ушинтип ачка, илгеркидей, караңгыда ушинтип светке зависимый болуп жашайбызбы? Үйүндө газ жоктор эмне кылат? Например, үйдүн ичинде газ жок. Ачык отура беребизби? Камчыбек Ташиев балыкчыда 6 үй бүлөгө жаңы турак жайлардын ачкычын тапшырды. Бүгүн 6 ноябрда УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Ысык Көл облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Балыкчы шаарында 6 үй бүлө үчүн курулган турак жайлардын ачкычтарын жана документтерин тапшырды. Аталган турак жайдын ээлеринин буга чейинки жашаган үйлөрү темир жолго жакын жайгашкандыктан кооптуу жана жашоого ыңгайсыздык жаратып келген. Мындан улам шаар жетекчилигинин демилгеси менен аларды башка жакка көчүрүү чечими кабыл алынып, жаңы турак үйлөр салынып берилген. Шаардын коопсуз аймагына салынган заманбап үйлөр 3 бөлмөлүү болуп, бардык тиричилик жабдыктар менен камсыздалган. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт.
Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Бишкекте квартирант киргизгендерден налог алыш керек деп налоговый алып атат да. А бирок на какой шешим аласыңар силер налогту? Эмне силер квартира алып берип койдуңар беле ошо кишиге? Же жер тамалып атканда жерин алышып койдуңарбы? Мамлекет тарабынан жардам берип койдуңарбы? Кайсы чиновниктер жардам бердиңер? Тишинин кирин соруп, Москвада ден соолугунан ажырап, кээ бирөөлөр үй бүлөсү менен ажырашып кетип атат үй ала албай. Англияда жүрөт, Польшада жүрөт, Сербияда жүрөт. Бардыгы мигрант болуп, өзүнүн жеген тамагынан аяп, канчалары рак болуп, канчалары пересадка болуп, ушинтип кыйналып, кредитке, ипотекага үй алып атышат. Силер эчтеке кылган жоксуңар карапайым элге. Эми ошо карапайым эл эптеп ошого квартирант киргизип, анан ошонун үстүнө акча кошуп, үй бүлөсүн ошо багып, ошол квартира мага менчик болуп калсын, эптеп ошол ипотекамды же кредитимди төлөйүн деп элдер аракет кылып атса, силер налог алат экенсиңер. Эмне кылганга налог аласыңар? Могу арызданып чыккандага таң калам да. Ой, квартплата кымбаттады. Квартплата еще как кымбаттайт. 15.000 квартирант болсоңуз 20.000 болот. Налог төлөгөндөн кийин үстүнө кошуп кое берет. Ал анын собственный эмеси, квартирасы. Чек койгондо эмне? Чиновник бизге алышып койдубу? Же силерди бирөө квартирант бол дедиби? Квартиранттарды эч качан адамдар көчөдөн сүйрөп келип мага квартирант бол деп айтпайт. Видите? Эмне деген 80% адамдар кыйналып жүрүп акча табат. Ал кала министрлерден мурдага кеткен Жапаров министр бар эмес беле? Кетип калды. Миллиондорду ары бери чайпап баш дейт экен. 130-140 квартирасы бар экен дейт. Министрлерден алгыла канча квартирасы бар. А карапайым элдерге эмнеге налог төлөтөсүңөр? Ошого эч түшүнбөй атам. На какой шашы төлөтөсүңөр? Силердин жардам элдерге берген жардамыңар ушулбу? Пособие деле албай койгонбуз. Ызычуусу көп, болбогон акча бересиңер, иши ызычуусу көп. Өкмөт эч качан уттурбайт. Карапайым элди жегенге маш барычы. Эми ушул байкуш кыйналып, однокомнатный квартираны запомните, однокомнатный квартира алыш үчүн 10 жыл Англияда жүрүш керек экен. Однокомнатный эгерде ушундай баа көтөрүлүп кетпесе, $65,000, $55,000 однокомнатный квартира. Анан эмнени айтып атасыңар силер? Налогуңар менен силердин акмактар. Кел досум, эшигиңди жаап берейин. Жүр, бас, сен үйлөнүшүңө алгачкы кар жааптыр да досум. Казандын түбүн кырып жеген окшойсуң, Доске, бактылуу бол. Аяш менен бактылуу бол доске. Бизди унутпа, Доске. Турайын, жүдөдүм го. Тартпачы. Жөндөйүн тартпа. Мен бүгүн только жегени келдим. Жеп кетип калам. Уктуңарбы? Кана аштан алгыла, жигиттер. 2 табакка 1 адам. Шакар ап берип койгулачы. Хош жейбиз. Она конфетти алып бергилечи. Конфет жегени келдим. Алып турчу мунуңа. Алып берсең карап турбай. Писта менен бир урайынбы?
Тартпа дейм, кыздар сүйүп калат мени. Бийлейбизби? Болушка бекине болайынчы. Тартпа дейм, эй. Алло. Тартып атат да мени. Съемкада красавчик болуп жүргөн кыйын да. Калпак кийбесек болбой калды. Башым тоңуп калды. 2 жаш бүгүнкү үйлөнүүңөргө алгачкы кар жаап жатат. Эй, мына калпакты кийип ал, жыңал басып жүрбөй. Башың үшүйт. Суук болуп кетти го. Саламатсыздарбы? Эгерде сиздерге той же болбосо башка жакшылыктарга видео камера кызматы керек болгон болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Төмөндөгү номерге чалыңыздар. Жакшылыктардан көрүшкөнчө.